Достор, мыйзам бузулган өлкөдө эл аябай кыйналып турган маалда, элдин укуктары кордолуп турган маалда, мага ошон көз карандысыз журналисттин иши өтө көп болот экен. Мен азыр Кара Балтадан келдим. Кара Балтага кетип атканда мага телефон чалышкан. Алтын эже келип, кечеги Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы бар го, ГСУ МВД деп коебуз го. Ошолор рак оорусу менен ооруган мурдагы кылмыш окуясында жабырлануучу болуп, бирок деген азыр негедир айыпталуучуга айланып 2 күн камакта ИВСке киргизилген, ГУБДнын ИВСине киргизилген Ергешев Сирош деген Аламедин районундагы Васильевка айылынын тургуну жөнүндө сөз болгондо эле Ички иштер министрлигинин алдында. Бүгүн азыр баш коргоо чарасы каралып атыптыр. Баш коргоо чарасы каралат деп саат 4кө чакырган. Эже саат 4кө келип калыңыз деп. Мен Кара Балтада жүрөм, мен жетишпейм десем, мен улам чалышып, мына азыр деген биз Бишкекте 1-май райондук соттун алдында турабыз. Келе бериңиз, сиз жетишесиз, баш коргоо чарасы карала элек деп атат да. Эми мынау баягы орусча айтканда милицейский беспредел деп коет. Укук коргоо органдарынын башаламан саясаты, мыйзамды тебелегендиги, элдин укугун кордогондугу, элдин укугун тебелегендиги болуп жатат да. Мына азыр мен түз эфирдемин, азыр көрөсүздөр. 1-май райондук соту. Мынакей Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын 1-май райондук соту. Эже, мен түз эфирге чыгып атам. Канча адам келдиңер? 100га чукул адам бар. 100га чукул? Барыңыздар анда, чогулуп эле. Эмне бияка турасыздар? Булар кимдер? Силер менен чогулбу? Чогулдун арасында бар, мен чогулуп. Мынакей. Кандайсыздар? Кандайсыздар? Теге саат канчадан бери турасыздар? Эртеден бери. Эртең менен саат канчада келдиңиздер? 8ден бери. Кылмышкерлер боштондукта, жабырланган камакта соттон адилеттүүлүктү талап кылабыз. Азыр деген баш коргоо чарасы каралыш керек да. Ооба. Саат канчада келдиңер? Биз эртең менен саат 9дарда келдик, мына 9дардан бери күтүп атабыз. Баш коргоо чарасы саат канчада болот деди эле? Бизде 2ге деген болчу. Бирок 2ден бери мына боло элек азыр. Ооба, азыр саатына 8ден 5 өттүр. 8ден 5 өтүп атат. 2ден 8ге чейин күтүп атасың. Күтүп атабыз. Мен üşүп атам. Üşүп калдым. Сиздерде көзүңүз көрүп атасыз, аябай суук. Ооба. Мындай бир тем более аял кишилер отурат бул жерде. Ооба. Бул жерде бардык келгендер баягы чындыкты билиш үчүн, чындыкты айтыш үчүн келип ататтар. Эч кандай эч бирөөнүн тууган уругу эмес. Бардыгы ошол чындыкты, бардыгы көргөн билгендер келди, айылдаштары келди. Эми ал киши ак экенинен күмөнүңөр жок да, ошончо колдоп келдиңиздер да, чынбы? Ооба. Тугандар улуктары келмекке мындай ол кишилер чогулмакта. Чын болгондо, акыйкат болгондо. Акыйкат жок, өзү келди, жана келип туруп, өзү кайра эле жалгыз кетип калды, эч ким жок. Ким жана Шамов дегенби? Шамов. Акыйкат айтпаган кишини айылдаштарын чогулуп келдик. Ооба. Бул байкеди чыгат. Дагы келип Ооба. Деме эже кана, эже аялы. Эже. Бер келиңиз эже. Жерге туруңуз дагы. Азыр деген түз эфирге чыгып аткан, бияка туруңуз. Түз эфирге чыгып атсам, түшүнбөй калды да. Кыска нуска эмне болгонун айтып бериңиз. 2019-жылы жайында сиздин күйөөңүзгө Насиба деген фамилиясы ким эле? Катыраак сүйлөң. Абдрахманова. Насибаны 2019-жылдын июлдун 11, 12, 13 күнү токмок жеген. Уюштурулган. Жок эже, биз деген эскертип кетишибиз керек да. Мейли мен өзүм эскертейинчи. Мен эскертип кетишибиз керек. Азыр түз эфирге жаңы эле кошулгандар түшүнбөй калды да. Биз билебиз, достор, 2019-жылдын жайында Ергешев Сирош деген кишиге, фамилиясын ким дедиңиз, Насибанын? Абдрахманова Насиба деген Аламедин районундагы ошол эле Васильевка айылынын
тургуну Абдрахманова Насиба деген кыз Эргешев Сираш деген кишиге телефон чалып, анан СМС жазышып, жолугабыз деп, орусча айтканда свиданияга чакырат. Бүт күндүзү Эргешев Сираш машинасы менен барса, башка машинага салып алып, айылдын сыртындагы жерге алып барып алып, бош жерге, талаага алып барып алып, 6 бала сабайт, 6 бала сабайбы? 6 бала сабайт. Сабап, токмоктоп, кол бутун байлап, койдой кылып көтөрүп алып, мечиттин алдына алып барат дагы ошол Эргешев Сирештин өзүнүн туугандарын чакырат. Туугандарын чакырып, анан кийин деген эми эркек киши ката кетиргендир деп ошол өзүнүн мынау байкеси абам. Жактан чабасыз, анан үйүңүздөргө алып кетесиздер. Анан Сирош үйүнө барып, анан эми алып барып жатып уктап калат. Эртеси турса эле эжеге жанагы Абдрахманова Насиба деген келип, мен күйөөңдү токмоктоп сабаганды видеого тартып алганмын, ютубка чыгарып шермендеңерди кетиремин, уят кыламын, 20 000 сом бересиң дейт. Мен 20 000 сом жок десе, эртеси жумушка барып 20 000 сом талап кылат. Андан кийин Сирош өзүнүн ден соолугун ооруканага алып барса, баягы өтө катуу сабалган болот, сотрясение мозга болот, орусча айтканда, иш чыгыса акыбалы өтө начар болот, ден соолугу начар болот. Анан ооруканада жатып, арыз жазат, жана 6 үстүнөн арыз жазат. Арыз жазгандан кийин милиция деген көп убакытка издебейт алар да. Эже, көп убакытка издебейт милиция. Силердин Аламедин райондук ички иштер бөлүмүнүн милициясы аларды издебейт дагы. Качан анан салып кетет немеге, машинага? Токмоктогон 2 баланы, анан кийин Абдрахманова Насибаны. 1 суткадан кийин келишкен. Жок, сен атаң арыз жазгандан кийин качан кармашат аларды? Эртеси күнү. Жок, 1 сутка. Жакшы экен. Анда оперативный эле реакция болгон турбайбы? Шам камалган эмес. Жок, эми мындай да, аба бизде деген ровдуга арыз жазгандан кийин булар жүрө беришет да. 1 ай, 2 ай, 10 ай жүрө беришет да. Кыймылдабай жүрө беришет. Ошону айтып атам, силер жазгандан кийин эле токмоктогондорду кармадыбы деп атам. 1 суткадан кармады дейт. 1 күнүн ичинде кармаптыр. Оперативдүү түрдө кармашыптыр. Кармагандан кийин ошол Аламедин райондук ички иштер бөлүмүнүн оперлери машинада кетип баратканда, Насиба Абдрахманова алдында отурган экен, 2 бала аркасында отурган экен, жанагы токмоктогон 2 бала. Анан Насиба эшикти ачып, түшүп кетет, өзү секирип кетет. Жүрүп бараткан машинадан секирип кетет дагы, бети башы сырылып, когалап алып, анан кийин ошондо деген мени Эргешев Сирош зордуктаган болчу, уруп токмоктогон болчу деп анан арыз жазат. Больницага жатып арыз жазабы? Анан кийин деген биринчи Эргешев Сирошту токмоктогон боюнча сот, Аламедин райондук соту не деген чечим чыгарат эже? 40 саат коомдук жумуш. Ошол жанагы 6 токмоктогон балага. Насибанын өзүнөчү? Ошол Шамов Муксимжон менен ошол Абдрахманова Насибага 40 саат коомдук жумуш. Ошол эле жазасы. Алар анан силер деген областтык сотко апелляция жаздыңар. Ооба, жаздык. Анан кийин ошол анан 2019-жылы токмоктолгон атаңдын оорусу өтүшүп кетип, воспаление болуп, өпкөнүн рагына айланат. Анан азыр аны ошол онкология подтверждение берип атат, бүт анализдерин тапшырган, ошонун жыйынтыгы бар бизде. Ага карабай? Ага карабастан мурда күнү мен атамы онкологиядан биринчи химиотерапиясын алгандан кийин ГСОМВД эме башкы тергөө башкармалыгы чакырып, суракка чакырып, келбесең биз сени мажбурлап алып келебиз деп алып келип 2 саат адвокаты жок суракка алып, сразу эле мындай грубый формада башташты эме. Ошол кезде Абдрахманова Насиба жана ошол жанагы Шамов дегендер келип, ошол ГСУда бирөөнүн кабинетин ачып, катыраак сүйлө. Максат деген ошонун кабинетин ачып, могуларды кууп чыгарыңыз деп бизди кууп чыгарып салышты. Азамат дегенди. Азамат деген. Анан бизди кууп чыгарып салгандан кийин биз эшикте калып калдык. Лестничный площадкада эле калып калдык. Мен атамды билбейм кантип тергешти, кандай эме кылышты. Кантип сурак алышты. Может эме болду, давление кылышты.
Бирок башында биз киргенде сразу эле эме кылып аткан. Давление оказывает давление кетип сразу аткан. баштаган. Адвокаты жок эле. Эби бүгүн башкарууга чарасы каралыш керек эле. Саат 2дептир. Азыр саат 8 болуп атат. 6 сааттан бери мына суулукта турасыздар. Турабыз. Мен шаар азыр Карабалтадан келдим да. Анан Карабалта жүрүү экен бияка карагандачы. Мен шаарга келип азыр аябай üşүп тоңуп калдым да. Эже күйөөңүздүн тиги диагнозу кандай? Күйөөмдүн диагнозу өпкөсүнөн второй степень рак деп чыкты. Өпкөсүндө суу толуп атат деп аткан. Суу толуп атат. Мында суу толуп аткан 1 айда бир жолу алып аткан. Азыр деле толду. 15 күндө толуп атат. Ошон үчүн химия терапия жазды. Химия терапиянын биринчисин алган күнү эле эмирдин балдары кармап кетишти. А экинчисини бүгүн алыш керек эле. Албай калды, переш болуп атат. Анан бул Азыр деген адвокатчы ушу башкарууга чарасын карай турган болсо, же карап атабы, же карай турган болсо, анда жанагы адвокат бүт жанагы диагноз кагаздарын баарын көрсөттү да, чынбы? көрсөттү. Азыр алып келбейби? Кана адвокаттар? Адвокаттар кирип кетишти. Не деп атат? Соттун зданиясына пока бизге кабар бере элек, атамды алып келише элек пока. Биз мына ушунча эл күтүп атабыз. Адвокат алып келе элек деп айтып атабы? Эмне үчүн кечинде? Саат 8ден 15 өттү. Эмне үчүн кечинде? Эми билбейм анысын. Биз түшүнбөйбүз. Ошону дагы түшүнбөй атабыз. Урматтуу достор, жанагы саясий куугунтук менен камалган саясатчылардычы ушундай кылат да. Жума күнү кечиндеси, себеби дегенде ишемби, жекшемби күндөрү эч ким эч жерде иштебейт да. Эч нерсе иштебейт. Ошондуктан атайын жума күнү кечиндеси, түндөсү алып келип камап, башкарууга чарасын карап, ушундай кылыш эле да. Сиздин күйөөңүз чоң саясатчы окшойт. Анан биз ошо камалган күнү түнү мен балам тамак киргизген тамак да жеткен жок. Ачка калган. Тамагы жеткен жок. Берген тамагы да жеткен жок. Ким жейт? Ким жеши мүмкүн? Ушу дежурный тургандар жеп койду да. Эми билбейм эми ал кандай болду, бирок адвокат менен байланыштырды атамды. Ысык биз алып берип киргизген тамагы деле жетпептир. Анан кийин бүгүн аябай мындай эметип аткан. Давлением көтөрүлүп, аябай мындай начар сезип атам өзүм деп айткан. Мындай жакшынакай басалат бекен? Басалат бекен мындай. Биз көрө элек. Араң жүргөн ал үйдө деген мынтип колтуктап басат эле. ооба. Бирөөнүн жардамы менен. Биз баары ким айтып турган? Ошол жабырлануучунун чоң баласы болом. Мен жана аксакал боюнча сүйлөп кетейин деп чечтим да. Жаңы эле кирди бул жака. Прямой кирип кетти. Кайсы аксакал? Вообще кирген жок. Атын фамилиясын Шамов. Шамов. Шамовдун атасыбы? Ооба, атасы. Жана Штирлиц. Хакон. Ошол Хакон келди да, прямо бул жака кирип кетти. Прямо мо цокольдо съемка кылышты. Каяктагы эле биз сразу Фейсбукка чыгарттыр да. Кайрылгыла силер дагы? Мына мен кайрыламан. Кайрылыңыз. Булар кайрылат, силер кайрыла албайсыңар. Кайрылам. Темир Махмуд. Мен ветеран жанагы Баткенский окуя 7 апрелдин эмесимин деп ал өзү Баткен окуясында ал өзү Тажикстанда жашачу. Ал вообще алга тиешеси жок. Ал каяктагы ветеран, каяктагы самозванец. Шамов аксакалдын аты ким? Хакон. Шамов Хакон. Хакон ба аты? Хакон. Атыны биз жакшы билебиз. Эл. Бирди да ошол жерде сүйлөп чыгып кетти. Жалган сөздөр сүйлөп. Карадып туруп эле. Садыр Жапаровга ошентип эме кылыптыр. Кайрылуу Ал жасаптыр. Садыр Жапаров менен шайлоодо даже чогуу жүргөн эмес. Ал Мадымбаев менен чогуу жүргөн видеолор бар. Адвокатыңды чакырчы, мен ушул жерден эме сүйлөтүп коеюн. Анан Чакырчы, тезирээк чыксын. Айта бер. мен Садыр Жапаровго өзүм лично кайрылайын деп чечтим да. Биз лично Садыр ошол митинг башталгандан баштап биз ошол коголоңду биз өзүбүз чыгарып, лично ошол жерде кыйкырып, даже президент болгучакты тамагыбыз жыртылгыча кыйкырып, ошол Садыр Жапаровду ошого чогуу жүргөнбүз да. Эми адилеттүүлүктү талап кылабыз. Бизге де ошол туура чечим Үй камагына чыгарып берсин, анан кийин тергөө жүрөт да, чын. Эми адвокатты чакырып бергиле, достор, мына өзүңүздөр көрүп атасыңар. Менин аркамда анча адам турат, ушунча адам. Канча? 100 адам барбы? Жерде да жарымы кетти. Ушуп калып. Ооба, аябай суук экен, мен аябай üşүп атам. Буга чейин Айта бериңиз. көбү тарап кетти азыр. Баласы бар, эжелер келген, алар деле
үйүндө тиричилиги бар. Ооба, кичинекей Алар барлар кеткиле деп, кичкаш балдар бар, эжелер, жумуштар бар, бардыгы кетишти. Мына саат 2-ден бери бул жакта турабыз. Анан жанагы Абдулхак Шамов боюнча токтоп койсок, ал киши ушул инциденттин өрчүп кетишине ушунун салымы чоң. Себеби ал киши түздөн түз күнөөкөр деңиз. Салым эмес. Күнөөкөр. Себеби биз но Следственный комитетке каматкан деле ошол. Ошол. Негизи азыр келип могул жерде жанагы Темир Махмудов деген правозащитник бар экен. Ошондой. Ал деле самозванец билбейм. Ошол тияка кирип, мо соттун астында өзүндөрүнчө бир сүрөт көргөн. Жанагы Насибанын сүрөтүн бир мындай өзүнүн жана ыргытты деп сүйлөттүңүздөр эле го. Ошондогу сүрөтүн инциденттен кийин болгон сүрөтүн көргөзүп, ушинтип Сирож деген мындай зордуктаган деп жалган ал. Ал жалган жала. Бардык эл билет аны. Анан токтоп турсаңыздар. Ошол жерде мен ветеранмын дептир урматтуу президент Садыр Нуркожоевичке кайрылыптыр да. Ал калп. Чындап эле да. Экинчиден мен жанагы прямой эфир кылып кетип атканда акырында барып калганда өчүрүп салды. Ошону эл деле көрсө мен бармын ошондо. Токтоп туруң, ассаламу алейкум, мен деле сүйлөп берейин десем өчүрүп салды. Эгерде чыныгы журналист болсо, чыныгы правозащитник болсо, эки тарапты тең угуп туруп чечим чыгарыш керек. Бирок сурандык да аны. Мен азыр чакырып коеюн да мына баягы Тимур деген почему-то мени көрө албай эле ушул менин аркаман эле жүрө берет да, ушул Тимур дегенчи. Мен аны тааныбайм ким экенинчи. Чоң эле эркек киши болуш керек да, жашычы. Темир Махмудов деген, анан кийин деген ошол Темир Махмудов байкесиңби, инисиңби, иши кылса, эркек болсоң чык мынакка. Мен мына 1-май райондук соттун алдында турам. Кел ошол Шамов аксакалыңды ала кел, мына могул жакта деген жүздөгөн адамдар турат. Ушул адамдардын көзүнчө менин суроолорума жооп бересиңер. Ушул адамдардын суроолоруна жооп бересиңер. Анан кийин түз эфирде суроолорду берген адамдар, берген суроолорун түз эфирде жөнөткөн жарандардын суроолоруна жооп бересиңер. Чыга албайсыңар, мен билем. Себеби дегенде силер жанагындай бүтүндөй бир жакшынакай бир жашап аткан өзүңөрдүн айылдаштарыңарга каршы чыккан жанагы кой аксагы менен миң дегендей ошол 1000 койдун ичиндеги аксак койсоңар силер ошон үчүн чыга албайсыңар. Коркпосоңор духуңар жесе чыккыла. Азыр мен ушул жерде түз эфирде мен силерди күтүп турам. Жарым саат күтүп турам, жарым сааттан кийин кетем. Анан кийин түштөн кийин мага Алтын Арстанбекова эки жакты кылбады, эки жакты сүйлөбөдү, биз тараптын үнүбүздү укпады, элге жеткирбеди деп капа болбогула. Силер азыр 1-май райондук соттун имаратынын ичинде турасыңар. Чыгып ушул жерде Шамов аты ким эле? Абдулхак деген аксакал бар экен, анын баласы деген ким эле? Муксимжон деген экен, анан кийин деген жанагы Абдрахманова Насиба. Коркпосоңор чыккыла буга. Мен силерди түз эфирге чакырып атам. Ушул маселени ушул жерде азыр түз эфирде чечели. Чечкиңер келбесе, анда деген ушул силер ГСУну сатып аласыңарбы, МВДны полный сатып аласыңарбы, сотту сатып аласыңарбы, аны дагы көрө жатарбыз. Кимди сатып алат көрө жатарбыз. Ошол силер сатып албашыңар үчүн мен ушунча элдин, мен алдында турган ушунча аркамда карагыла мынакей. Ушунча элдин таламын талашып, укугун коргоп, мен ар дайым түз эфирге чыгамын. Коркпосоңор келгиле. Кана адвокат. Адвокатты чакырыңарбы, келгиле. Келсин адвокат, чакыргыла. Барчоктун баары свет. Силердин адвокатыңар. Мен паспортум жок эле да, паспорту жок кирип алдым элем. Болбосо өзүм кирип барат элем соткочу. Ошол жактан сүйлөтөт элем. Права менен любой нерсе койсо болор. Мен өзүмдүн сумкамды таштап келбедим. Мен өзүмдүн права же паспорту менен киришим керек эле. Сот эмне үчүн түндө сочинение жүрүп аткан ошо бизге дагы белгисиз болуп атат да. Кана адвокат канакке. Адвокатыңарды чаккыла, 5 мүнөткө чыксын бияка, чакыргыла. Чыксын. Даже чыкпай эле деди, решетканын сыртынан эле мен сүйлөшө берем, эчтеке болбойт. Самое главное азыр болуп аткан нерсени айтыш керек да. Чалсын, чыксын. Достор, мен азыр деген 1-май райондук соттун алдында турам. Ушул жерде деген мына менин артымда деген караңыздарчы. 100дөн ашык адам турат. Булар деген Эргешев Сироштун жабырлануучу болуп туруп эле бир эле убакытта кайра айыпталуучуга айланып калганда таң калышып, бул жакта 1-май райондук соттун алдында күтүп турушат. Баш коргоо чарасын каралат экен бүгүн. Күтүп турушат. Азыр деген адвокатты чакырдык, адвокат чыксын, чыгып сүйлөп берсин болгондой. Азыр деген мынау
адамдардын чогулганын көрүңүз. Кел табы. Келсин. Адвокатты чакырдык. Адвокат келип, ушул жерде сүйлөп берсин, эмне болуп атканын, эмне үчүн деген. Саясатчылардай жума күнү түндөсү башкаруу чарасын карайт. Ким бул? Сирошпу? Муну кой берсең жыгылып түшөт. Эргешев Сирош сизби? Мына болбой калган бул. Муну кой берсең жыгылат азырчы. Ушуну аз кой берсең жыгылып түшөт. Мурган токмоктогон булар. Сизби адвокат? Кандайсыңар? Атыңыз? Мунарбек, эмне үчүн саат 2-де деген башкаруу чарасы саат 8-де дагы бүтө элек? Баштала элек. Ушул азыркы учурда мындайча айтканда мыйзамдын одоно бузулушуна көп болуп атабыз. Эргешев Сирош деген чоң саясатчы эмес да, жума күнү кечиндеси башкаруу чарасын көргүдөй. Ооба, бул химия терапия. Мунарбек сүйлөй бериңиз. Мына азыр ошол Васильевка айылынын тургуну Эргешев Сирошту жабырлануучуну Мунарбек, менин суроомо жооп берсеңиз. Башкасын кереги жок. Башкасын биз айтып бүттүк. Менин суроомо конкретно четко берилген суроого жооп берсеңиз. Эргешев Сирош деген эмеби террористпи? Же болбосо Кыргызстандагы чоң саясатчыбы? Эмне үчүн жума күнү түнкү саат 8:30 башкаруу чарасы каралыш керек? Бул жерде атайын алдап оор ден соолугунун начарлашына, химия алганына алып, өзүнүн акыбалын начарлап атканына карабай чакырып, көп катар бүткеле көрсөтмө берип койсуңар деп алдап келип чакырып камакка алып коюшту. Мыйзамсыз, негизсиз. Бул тууралуу мен генерал башкы прокуратурага кайрылдым. Азыркы учурда ошол боюнча да териштирип атышат. Бул жерде адам саясатчы же бир эме эмес. Эмне үчүн жума күнү түндөс? Эми бул атайын ошол бош дем алыш күндөргө арыз жазылбай 48 саат өтүп камакка алынып калыштын аракети деп бааласа болот. Себеп дегенде бул жерде эч бир негиз жок эле камап койду бейгүнөө кишини. Бул өзү жабырлануучу, өздөрү чакырып алдап СМСтер менен айылдын четине алып чыгышып, атайын күтүп капканда тегеректеп алып сабап, видеого тартышып, буту колун байлап, багажникке салып, мечитке алып барып, таш параңга алып барабыз деп, ошол жерден мечиттегилер токтотуп калышкан. Мына могу жерде жөнөкөй эле карапайым адамды ушу Васильевка элинин тургундары толугу менен келиштир. Ошо соттон, адилеттүүлүктү ошо соттон күтүп атышат. Ооба, Мунарбек, эми ушул жерден камап койсо анда Мунарбек, бир суроо. Жумгал районунда киши өлүмү боюнча, факт боюнча иш тергелген да. Мыйзамсыз одоно каталар менен тергелгендиктен аны деген ошол иниси камакта отурган, Нарын обул УВДдагы отурган инисинин ушул жанагы тергөөсү мыйзамдуу жүрүш үчүн Жумгалдан ГСУга алып келе албай кыйналып атышат да. ГСУ башкы тергөө башкармалыгы. Ал деген Ички иштер министрлигинин коюн колтугунда турган башкармалык. Эмне үчүн айылдагы аймактардагы тергөөчүлөрдүн одоно ката бузуп, мыйзамды тебелеп, элдердин укугун, жөнөкөй жарандардын укугун тебелеп, кордоп туруп, ГСУга алып келе албай кыйналып атыша? ГСУ азыр өзү ушундай жолго барып атат. Мыйзамсыз одоно каталарга барып атат. Кандай деп ойлойсуз? Албетте, бул жерде ошо тергөө кызматы, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы бул министрликтин деңгээлинде, республикалык деңгээлде тергеш керек болчу. Жок, бул деген резонанстык чоң иштерди тергейт. Бул жерде бирөөнүн саясий буйрутмасын же бул жерде саясат эч кандай жок, бирок бирөөнүн буйрутмасын аткара турган орган эмес. Мындай эле далилдер жок эле ишти токоп коюш, бул чынында айтсам өкүнүчтүү көрүнүш. Жумгал районундагы киши жок, Мунарбек, мен сокулукта арыздар мына Калсыйтон. Жок, азыр эми ГСУнун кылган иш-аракетине мен баа берип атам да. ГСУнун кылган иш-аракеттери мыйзамды бузуп атат.
күбө деп туруп алдап келип туруп камап атат, оорулуу деген справканы көрсөтсөңүз дагы ушинтип атат. Эмне үчүн биз ГСУга алып келели деп кыйналып, элдин бардыгычы министрликтин койн колтугунда турган ГСУга жеткирип берейинчи, ошол жактан тергесинчи, алар кызыктар эмес деп атса, ГСУнун кылган ишин караңыз. Албетте, резонанстуу чоң иштер жергиликтүү жерден чөлкөмдө жүрбө иштери тергелбей аткандарды жеткире албай атышат. Бул жерде мындай эле кичинекей иштен чоң иш курап, ушул асмандан алып республикалык деңгээлдеги тергөө кызматын алып келип ички иштер бөлүмүнө. Ошону айтып атам мен. Бул өтө мындай таң калыштуу нерсе да. Эми азыр дагы тергөө көрсөтөт. Биздер мына коллегам да бар. Канат Жайлоев экөөбүз азыркы учурда иштеп атабыз. Тез арада ушул тергөө учурунда бул күнөөлүү эместигин далилдей турган иште аргументтер да бар, фактылар да бар. Мунарбек, азыр деген сиз киргичеңди башкалар чарасын карап койбосун, киресизби? Жок, эми ал булар деген ушундай да. Жактоочу жок, карай албайт. Жактоочу жок. Эми бул жерден жактоочу жок каралып калса. Мунарбек кече мага бирөө чалып ыйлады. Жактоочу жок, сотто менин үйүмдүн маселесин чечип коюшту деди. Сот, жогорку сот. Эми ал жогорку соттун эмеси да. Адвокаты жок, өзү жок. Райондон андай мүмкүн эмес. Башкарууга чараны жактоочу жок, сот карай албайт. Албетте, ар кандай көрүнүштөр болот, но азыркы учурда андай эмес да. Эми азыр алып кирип кетти, эми канчадан кийин башталат? Эмне үчүн кеч? Бул биринчиден атайын кылынган деп айтылып атпайсызбы? Буйрутма болгон. Экинчиден азыркы учурда бул жерде кезек да көп болуп атат. Первомайский РОВДныкы, АКС, ГКМ, УКМКныкы дагы ушул жерде тегеректе тергөө бөлүмүндө. Анда канча дагы турам деп ойлойсуңар? Дагы канча күч керек? Дагы билбейм, ошону точно айта албайм. Но бер жагы эле 1 саат да. Саат азыр канча болду? Саат уже 8:30. 8:30 болду. 1 саат 1,5 саатта бүтүп калабы, өтпөйбү? Мына менин коллегам да турат. Канат Жайлоев, Асангат. Биз чечим чыкпай сайын кетпейбиз. Бул жерде турабыз. Канча эл колдоп Адилеттүү чечим чыгарып бериштер керек. Жатып алабыз керек. Үйгө магнат чыгарыш керек, анан тергелиш керек. Кимди ооруп аткан адамды? Жабырлануучу болсо ким жооп берет? көрдүңүздөр, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Эли как шагына туруп кетип атат бул жакта. Акалды көрдүңүздөр кандай келип кеткен. Эртеңден бери эчтеке деген жок окшойт. Кичине мындай бир намыс Өзү негизи Кыргызстанда мыйзамдуулук болобу? Качанга чейин мыйзамдуу издейбиз? Мындай бузуп жашаттыр, кайра элечи. андай болбойт да. Адамдардын тилин коргогонун ордуна тебелеп атышат. Мен просто азыр ден соолугун көрүп ыйлап жибере жазамын да. Ден соолугун начар, бүгүн химия алыш керек эле, албай калды. Жок окшойт, араң эле кирип кетип баскан. Жеткизбей атпайбы? Берген тамак жетпепти. Даже берген тамагы жетпептир да азырчы. Эми бул эмне деген бул адилеттүүлүк эми. Адилетсиздик да бул, туурабы? Жөнөкөй эле бир мындай көрүнүш да. Эки кылмышкердин показаниясын көргөзмөсү менен эле камап салган да, жабырлануучуну. Бул мировой практикада бир мындай өтө күлкүлүү. Болгон эмес. Жок, болгондо дагы ГСУ тергеп атканда мен аябай таң калып атам. Эмне үчүн РОВД эмес? Кандайдыр бир мындай заказ барбы же бир биз аны билбейбиз. Өтүнөлөр. Бирок бул башынан кечеде эле башка сөмкада эле кеткен. Ооба. Биз алып келгенбиз. Мен кетип эле калгын дегенбиз. Справканы алып келели, берели, сиз барыңыз, эс алыңыз, 4 саат сизге покой керек дегенде, жок. Мен күнөөлүү эмес, мен азыр мен бар болсам, ГСУ мен күнөөлүү качып атат, подозрение кылат деп келген. Келсе ошо карабастан, кармап саат 11ге чейин мен кууп чыгышкан, мен машинеде отургам, кийин алып келдим да болбоду деп. Мына бул жактан Мунарбайке деле турган. Ошол жанагы токтомду чыгарып туруп кагазын мурда эле даярдап койгон экен, туурабы? Чогуу келген, мен аялы боломун. Химия алды. Химия алгандан кийин биз келетканбыз. Анан бул жактан чалды. Келип жооп берип койгула деди. Анан биз качкандай болбойлу деп анан келдик. Келсек, сразу эле сурак башталып кетти, тергөө башталып кетти. Адвокаты жок. Сурак башталды. Азамат деген 500 канчанчы кабинет эле. Адвокаты жок, 2 саат сурак кылышканда. Эже, айланып кетейин эже. Кимдин кабинетине кирип атасыңар? Тергөөчү ким? Аты фамилияларын жаттап жазып албайсыңарбы? Азамат. Ошол эже ГСУда азамат канча билесизби? МВДнын системасында канча азамат бар билесизби? Ал азаматтар болбой эле мынтип укуңарды тебелеп атпайбы? Аты фамилиясын, должностун, званиясын биле алыш керек да эже. Жаман болуп атам дегенде жанында турган химия алган дедим. Десем, мени турсун деп атып бир аздан кийин мени да кууп чыкты. Акча жеген түшүнүктүү. Караңда эмне? Ошол
баягы арызданған адам Асакан. Баягы иштер иштеген иш. Спокойно өзүнүн үйүнө келип, күтүп алып, кирип, айланып, анда барып дагы жалган фейковый немелерди съемка кылып, немеге чыгарып, өзүн Садыр Жапаров чыгып кетип атат. Бул не деген? Силер да кайрылыңыздар. Бул не деген? Мен эми дагы бир белгилеп койчу нерсе, азыркы учурда Чүй облус сотунда булардын айыбы боюнча ушул жабырлануучу мындай атпайбы, ошолордун айыбы боюнча иш каралып атат. Мына сот соңуна чыгып атканда ушундай атайын бул жабырлануучу биздин менин жактоомдогу Эргешев Сирошту биякта азыр күнөөлүү кылып, айып коюп, чектенме берип, камакка алганга аракеттерин кылып атышат. Ошол сотко жабырлануучу болуп сотко келбей калсын. Ушул ишти эми ал жерде азыркы облус сотунда тапанча жана буту колун байлаган бүт баары аныкталып атабы? Мунарбек, кайсы убакта, орусча айтканда сразу камап салат. Кайсы убакта? Эгерде адам кылмышка шектүү адам бирөөнүн өмүрүнө коркунуч алып келсе, чынбы? Коркунуч алып келсе, ошондо сразу камайт. Кылмыш кылып аткан жерине кармалат, анын негиздери бар. Же болбосо ушул ошол жерден бирөө арыз менен каралса, арызды 2 жылдан бери карап атпайбы? Бул жабырлануучу өзү окуя болгондон кийин 1,5 айдан кийин мени зорутканга аракет кылды деп 1,5 айдан кийин кайрылып атпайбы? Аракет кылды. 1,5 жыл десеңиз? Жок, арыз менен 1,5 айдан кайрылды. Өзү болсо алган жаракаттары бул милициялар жанагы кылмыш боюнча Эргеш Сүрөшкө кылган кылмыш боюнча кармалып жолдо келет, өзү секирип кеткен жолдон. Ошол. Өзү ошол оперлердин, атчан кызматкерлердин машинесине барат. Оперлер азыр өздөрү тастыктап атабы ошону? Тастыктайт. Күбөлөр да бар, ошол жандагы шериктер дагы алар да тастыктап берген. Мунарбек, кайсы жаракаттарын азыр 2 жыл өткөндөн кийин ошолорду жаракаттарды ошо Эргеш Сүрөш кылган болот да. Мунарбек, эмне үчүн ГСУ? Кудай сактасын. Менде бир окуя болгон болсо, мен ровдуга барам да. Эмне үчүн мен ГСУга барам? Бул алгач тааныштар күчтүүбү? Ровдусуна жазылган. Ошол 31 июль 2019 жылы. Анан кийин ушул жерде Аламедин ровдусуна тергелбей, себеп дегенде Аламедин ровдусу кармап билет алар. Өзү секирип кеткен. Анан булар жанагы аксакал киши деп атат, ошол киши алар баары арыз жазып атып, интернеттен улам тиги МВДнын заборунун жанына туруп алып бирдемелерди сүйлөп коюп 2-3 киши чогулуп алып. Ошентип атып, билбем, мындай жалган резонанс сыяктуу бирдеме көрсөтүп. Ошондо Аламединский ровдудан тергөөнү ГСУга алышкан болуп атабы? Алышкан, ооба, алган. Аны неге сиз билбей калдыңыз? Адвокат катары. Арыз жазылган биз билген эмеспиз да. Анткени эч ким бизди чакырган эмес. Анан мен тергөө болгон эмес. Тергөө болгон эмес, мынакей. Сурак болгон эмес. Сурак болгон эмес. Бир алгач 1-2 жума мурун бир жолу чакырган. Ошондо ден соолугуна байланыштуу тиги ошо онкология борборунда жүрөт дегенден мен арыз жазып, өтүнүч келтирип, тергөөчүгө айткам, башка күнү өзү сакаган. Алар ошону биз эч жаман жок болгон, бирок ошону качты деген, качып атат деген өңүттө кылып койгон окшойт да, себеп дегенде бул чын эле ооруп атат да. Ошол күнү мына 10 февралда 2 күн мурун химия терапия алып, как раз ушу үйүнө бараткан да. Бүгүн алмак экен, бүгүн мынакей камакка алынып, ошол процедура. Жок, Аламединский ровду тергеп атсак, антип ГСУ алдырды, мага аябай ошо кызык болуп атат да. Мен ушунчалык таң калып атам да. ГСУдагы мыйзам бузууларды мен көрүп алып өтө таң калып атам. Элдер аймактан ГСУга жеткире албай атса өзүнүн ишинчи, булар кызыктар эмес. Аймакка келип деген жакшы туура мыйзамды тергеп берет деп үмүт этип аткан болсо, булардын кылган ушул болсо анда ГСУга деле ишенбеш керек экен да. МВДнын өзүнө ишенбеш керек экен да анда. Мындай көрүнүштөр боло берсе, бийликке 30 жылда бийликке эч ким ишенбей калган деңизчи. Укук коргоо органдарына адам ушул объективдүү тергөө жүрөт, күнөөсү эми ал бул жерде толтура да алардын эмеси окшошпогону. Бүт эле чалабыла көрдү, укту болуп эле бирөөнүн болжолдору менен, жоромолдоруна эле негиз болуп атпайбы? Жалган жалаа менен эле. Факты менен жагдайларга эч ким көңүл бурган жок. Факты биякта башкача картинаны сүрөттөп башканы көрсөтөт. Тескерисинче, муну
наоборот ушул жоромол менен бул жолго такып атат да. Туура айтып атасыз. Чоң рахмат. Достор, силер айтсаңыздар, урматтуу биздин Васильевка айылынын тургундары. Өткөндө ГСУнун алдында сиздер туруп, мен түз эфир кылганымда ушунда ар бириңиздер сүйлөгөнсүздөр. Ушул эле сөздү айткансыздар. Ошондо эмне болду? Мен кеттим, эмне болду? Канча турдуңуздар? Бирөө жарым чыктыбы, сурадыбы? Мен сүйлөйүн. Айта бериңиз. Сиз кеткениңизден кийин биз ал жерде 1 саат турдук. Почти что 1 саат турдук. Эч кандай жыйынтык болгон жок. Эч ким чыккан жок. Чыккан жок. Биз ал жакта киргенде негизи айтышты. Бул жакта көп чогулуп турбагыла. Эгер көп ызы чуу кыла турган болсоңор биз башкача жол менен эме кылабыз дешти да. Коркутушту. Анан биз тура бердик 1 саат. А силер деген ал жерде деген ызы чуу салган жоксуңар. Салган жокбуз. Биз өтүнүп тартипти сактадыңар. Ооба, законго баш ийдик. Тагын ошол жерде анан эртең сотто чечилет деп бул жакты айтышты, биринчи Первомайский менен сотто. Анан бул жакка биз келдик. Кана отурабыз мына саат 2ден бери ушул жерде күтүп отурабыз. Кетелекпи? Азыр. Кирип кеттиби? Неме, карап аткан судьянын фамилиясын сурап алайынчы мен. Жактан чыгат калса. Жаңы эле кирип чыгара чыкпадыбы? Бир сырдан кара текшерип атат портфелдерин. Мунарбек, азыр карай турган судьянын аты фамилиясын айтып коюңузчу. Билбейм азыр биз Ким карай турган билбейсизби? Мурунураак айтылган эмеспи? Тергөө. Кана ким карайт азыр? Судья, имя, фамилию судьи, пожалуйста. Абдуразак Эсентаевич Боронбаев. Абдуразак Боронбаев, знаменитый судья. Я как журналист его очень хорошо знаю. Жанагы саясий куугунтуктагы туткундарды ушул киши карачу, Абдуразак Боронбаев. Аябай жакшы билем. Салам айтып барыңыз. Тышкары айтсам айтам. Эртерээк мага жаман жакшы айткан болбойт. Кудай деп калып. Абдуразак Боронбаевди жакшы билем мен. Саясатчыларды куугунтуктап ушул киши сот процесстерде. Колдоңуз, биз азыр аракетти кылабыз. Аракет кылабыз. Кудай колдосун. Чындык болсун. Кудай колдосун. Рахмат. Күтөбүз. Силер болгон окуяларда да айтабыз анда. Силердин немеңер менен. Абдуразак Боронбаев деген судья, Абдуразак Боронбаев деген судья саясий куугунтуктар боюнча немелер болгон. Ошол иштерди карачу. Чындык. Жүрүңүздөр. Sotton tuura çeçim talap kılabız. Sotton tuura çeçim talap kılabız biz. Tuura çeçilsin emin. Mıydandığını tut demek lazım. İnşallah biz akbız, iyileyiz, biraz sınbayız. Азаматсыңар, сынбагыла. Сынбагыла. Jala japkan jalgançılardın atı kurusun, Allah özün cazasını versin. Jala japkanga Allah көрүп турат. Özü Allah Жазалайт. Тура айт. Алла жазаласын аларды. Бериңиз, сүйлөй турабыз. Сүйлөй бериңиз. Биз укуктуу мамлекетте жашайбыз. Туура. Демократиялык мамлекет. Светтик, мыйзамды сыйлаган өлкөдө жашап атабыз деп ишенип атабыз. Байкебиз, Сиражидин байкебиз бул өтө таза адам. Мындай бирөөгө жамандыгы жок. Ал өзүнүн жүргөн жолу үчүн ал өзү жооптойт. Кандай кылган, ошо насиба менен отношениясы болгонбу, болгон эмеси бул өзү айтат. Ошол экөөнүн ортосундагы эме. Анан тиги жанагы 6 бала деп сабады, уруп сабады, апарып колу бүтүн байлап машинеге салып барып эме кылды го, жазалады го, ошентип самосуд кылган. Булар элдин алдында чындык да.
ошол биздин айылга барып ар бир адамдан сурасаң ар бир адам айтып берет кимдин кандай экенин алдын элдин алдында жүзү кандай жарык экенин ошол элдер айтып берет да. Эл деген бул сыйлык, элдин алдында ар бир адам эл алдында сыйлуу болуш керек да. Ошон үчүн мындай жала жабып Facebookка чыгып тигиндей кылган мындай кылган ар бир адамдын өзүнүн абирине жараша кылат да. Кандай кылат ал өзүнүн иши. Бирок Кудайдын алдында таза болуш керек да. Ооба. Эки жүздүү болбош эч качан. Эки жүздүүлүктөрдүн үстүнөн бүгүнгө чейин Кыргызстанда адилеттүүлүк жок. Ошон үчүн кайсы жерге барсаң ошол. Ошон үчүн биз Кыргызстанда демократиялык мамлекет болгондон кийин ал жанагы айтып атпайбылар бир фалан түгүнчү кыз менен мындай болду, башка менен мындай болду. Ал өзүнүн демократиялык укугу. Ал болобу, отношениясы болобу, ал өзү жооп берет. Кылмышы болсо кылмышын тартсын. Ал эме. Бирок жанагы 6 бала сабаган бала. Бул бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда жанагы адилеттүүлүк таппай биз жүрөбүз. Бул деген түздөнчү сот болуш керек. Силер деле самосуд кылсаңар деле жарашмак да. Бирок деген силер мыйзамга башчы мыйзамды тергелсин дедиңер. Демократиялык мамлекетте биз органга ишенишибиз керек. Ошол кылмышты бергенде, ооба, эгерде болбой биз дали ушунча бир жүздөгөн жүздөгөн элди барып таклап бирөөнүн үйүнүкү ошол керек болсо. Ой, ушунча адам ошол 6 баланы жөнөп тебелеп салат эле да. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Бүгүнгө чейин ошол жанагы 6 баланын эмелери ошондо адилетсиздикке бизге карап келип аткандары бул адилетсиздик. Бул чындык эмес. Ар ким баласын жакшы жакка тарбия кылыш керек. Андай эмес сен балаң бирөөнүн барып колун буттун байлап бир кишини, улуу кишини мен ушундай кылсам болобу барып атамдан улуу кишини, атамдан кишини колун буттун байлап машинанын артына салып деген бул эч жерде болгон жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө адилеттик болбой турган болсо, эртең биз Ак үйгө барабыз. Ак үйдө барып садырдын алдына барабыз. Ошо садыр дегенди биз колдогонбуз. Ооба. Мадумар дегенди биз колдогонбуз. Чындыкты биз колдогонбуз. Биздин жүзүбүз ак. Биз эч кимден 1000 сом алып шайлабайбыз эч качан. Ошол бүгүнкү күндө жүрүп аткандар, бүгүнкү күндө биздин айылда жүрүп аткандар 5000 сом алып, 10000 сом алып элде тараткан мен баарын билем. Ооба. Ким келет Мадумаровго барабы, ким бара Садырга барабы, биз баарына бирдейбиз. Ошол кезде менин туугандарым бүгүнкү күндө мен Кудайдын алдында айтам, бирөөнөн бир тиын алып бирөөдү сайлаган жок. Ооба. Бирөөнү бир тиын сайлаган жок Кыргызстандын келечеги деген. Ошон үчүн бар адам таза болуш керек. Туура айтасыз. Ар кимдин барып көтүн чукулап, барып бирдеке кылып, Facebookка чыгып, же башканы кылган бул өзүнүн айылын абири. Опузалап акча талап кылуу бул деген өтө уят. Адам баласын эч качан мындай тарбия кылбаш керек. Балам сен таза бол. Бирөөнүн атаңдай кишини уурдап, колун бутун байлап алып келгени бул эмне деп. Кудайдын алдында абийирдүү болуш керек ар бир адам. Ошол кыз бар машинаны таштаганда, эгер жакшы адам болгондо өлүп калат ошол жердечи. Жакшы адам болгондо башы ташка тийип жыгылып өлүп калат да. Туура айтасыз. Ошол жаман адам. Жаман адамдын өмүрү узун болот, жакшы адамдын өмүрү кыска болот. Ошон үчүн бул нерсе эч качан биз чындыкка жетебиз. 100% жетебиз чындыкка. Ак элет бирөө сынбайт. Эч качан биз акбыз. Чындыкка чогуу жетебиз. Эгер ак экенибизди, эгерде орган биле турган болсо, эгерде Кыргызстанда эгер элдик сот болгондо барго, ушу баары сот болот эле да. Элдик. Эгерде айылда мени эгер бирөө аброюмду биле турган болсо, мени канчалык эгер сыйым болгондо эл билет. Элден барып сурасаң айтат. Паланчы түкүнчү десең айтып берет. Эгерде бир күндө барып бирөөнү кыйнап, эме кылсак кошнасы да айтып берет. Бул жаман адам экен депчи. Ошон үчүн ар эч жерде коркпошубуз керек. Туура айтасыз. Адам таза болсоң сага эч ким тие албайт. Ошон бүгүнкү күнгө чейин биздин байкебиз эч бир эш какылаган жок, буларды соттогула деген жок. Мыйзам негизинде карады. Мыйзамда бар органдарга барды, мына карагыла тергенде бизде мыйзам бар экен. Мыйзам жок экен. Биз Кыргызстанда биз демократиялык мамлекет деп мактанганыбыз менен бизде укук жок экен. Ошон үчүн ким акча берсе 200. Ошо партияларды шайлаганда ошо 200 болуп кеткенде, бул баары жок мыйзамда ошондой экен. Туура айтасыз. Ошон үчүн таза биз чындыкты талап кылабыз. Эргешев Сирожго боштондук! Боштондук! Эргешев Сирожго боштондук! Боштондук! Эргешев Сирожго боштондук! Боштондук! Эргешев Сирожго боштондук! Боштондук! Туура айтат. Урматтуу достор, мынакей баягы ушунча 100ден ашык адам турат. Ушул адамдардын баягы чындык үчүн дайыма биримдүү экенин, бирдиктүү экенин, чогуу экенин уже мындай 2-3 күндөн бери мен байкап атам. Далилдеп атышат, азаматсыңар, ушунуңардан жазбагылабы? Дайыма бирге болгула, биримдүү болгула. Биримдүү болсок жеңебиз, биримдүү болсок чындыкка жетебиз. Буюрса Кудайым кааласа. Жетиш кыйыныраак экен да. Өкмөткө ишеничсиз калбады. Ооба, чындыкка жетиш кыйын. Кыйын экен, ошо мен чындыкка тартылган тасманы көрүп туруп 23 жылдан бери чуркап жүрөм, журналист болуп, мен жете албадым.
Baribir jashini ko'rasiz, bu yerda bo'lsa, tigi dinida baribir tileymiz o'shalar. Buyursa, Xudoyim qalasa, чындыкка жетейин деп атасыз. Ай, давайте. Туура айтасыз. Эгер ушундай соттор, жана прокурорлор, жана башкалар ушундай паракорлук менен баягындай малынып, ушундай туура чечим чыгарып алса, каяктан бизде адилетсиздик, каяктан бизде тазалык деп кыйкырып атышаттар. Мына каяктан мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эгер чындык болбосо, мындай чындык менен чечип бергенде ушунча эл келе беле. Чалдар. Ушунча эл келип тура беле. Сулукта бала чаканы таштап келип атасыз. Ооба, бала чакасын таштап келип атат. Кошнасы бар мисалда. Эгер айтып атат, жакшы адам болгондо кошнасы билет деп. Кошнасы жаман киши болгондо кошнасы деле келбейт эле. Туура айттыңыз. Келип атат. Бир айыл келип атат. Бир айылдан. Биз азыр ушул жерде элдерди айттык да, могу эжелер жаш балдары бар экен бул жерде. Айттык. Кете бериңиздер, суукта кыжалат болуп, жаш балдарыңыздар бар экен, барыңыздар десек, булар биз чындык чечилбейин кетпейбиз деп атышат да. Себеби булар кошуна бир эме айылдаштар эле мындайча айткандачы. Ошолор чындыкты талап кылып атышат да бул. Эгер азыр чечилбесе бул проблема боло берет Васильевкадачы. Именно ушул чал ушу проблеманы создавать кыла берет. Бизди эмес, бизден башкаларды да какшатат керек болсочу. Ава, аксакалдар кеңешин чогултуп, аксакалдар өзүңүздөр ошол аксакалды тыйып албасаңар, бала чакасы менен ошончо элдин баягы көз жашын көлдөтүп жүрө берет окшойт да. Аксакалдар соту иштебесе болбойт. Аксакалдар чоң аксакалдар барбы? Улуу аксакалдар. 90-100гө чыккан. Мындан аксакалдар бар. Ошонун баарын чогултуп, аксакалдар кеңешин түзүп, айыл өкмөт менен сүйлөшүп, айылдык кеңеш менен сүйлөшүп, депутаттар менен сүйлөшүп, өзүңөрчө бир аксакалдар кеңешин түзүп, мына сиздерден биз үлгү алышыбыз керек. Сиздер эмне жаман, эмне жакшы экенин үйрөтүшүңүздөр керек. Айылдагы бир мыйзамсыз, туура эмес, ыймансыз бир иштер болгон болсо, ошону өзүңүздөр чакырып, өзүңүздөр дагы бир электен өткөрүп коюшуңуздар керек деп атам да. Анан болбосо, ошол илгери билесизби, Союз маалында аксакалдар соту деген бар эле. Аялдар комитети деген бар эле, жаштар комитети деген бар эле. Мен Союздун баласымын да. Ошон үчүн мен билем. Анан кийин деген аксакалдар соту, биздин аксакалдар дагы аксакалдардай болбой калды да. Сиз айткандай, бирөөсү сатылып кетет, бирөөсү жаман жолго түшүп кетет. Анан аксакалдар, жакшы аксакалдар, ыймандуу аксакалдар, намазды 5 убак окуп, жаштарга жол көрсөтө ала турган, жакшы жака үндөй турган, жакшы жака багыттай турган аксакалдар чогулуп, бир кеңеш түзүп, тарбиялабасак болбойт. Тарбиялабасак болбойт ала. Себеби дегенде бул деген өтө жаман көрүнүш. Бир эле кичинекей эле бир уч адам ушунча адамдын канын ичип атат да. Ушунча адамдын канын соруп, жанын чыгарып атат да. Бул деген өтө жаман нерсе. Бул даже айылдын бир мындайча айтканда 100-дөн 1 бөлүгү ушунча да. Эми калган кишилерди кандай какшатып атат? 99 бөлүгүн какшатып атат да, дагы делечи. Ушундай экен бул кишининчи. Васильевкада чоң айыл да негизи. Ал жерде бардыгы билет. Азыркы ошол жана Темир Махмудов мына жерде келип, аны съемка кылып таратыптыр. Азыр тамаша кылдык. Анда бир 85 жаштамын, мен ажымын деген карыя үй албастан эле биздин дагы жала жаап атат. Ошол Тимур Махмудовкачы мен салам айтып коеюнчу. Урматтуу Тимур Махмудов, менден кичинекейсиң, менен улуусуң. Мен жаңы эле мына чакырдым. Түз эфирге Алтын Арыстанбекова деген көз карандысы журналист бир жактуу, бир тараптуу маалымат берип атат деп айтпашың үчүн мен силерди ушул жакка чакырдым. Азыр мен 1-май райондук соттун алдында турамын. Ушул жерде Васильевка айылынын тургундарынын, Эргешев Сиражидиндин тарапташтарынын жанында турамын. Жарым саат өттү, келген жоксуң. Мындан кийин мени туурап, өзүңчө эле журналист болуп, сенин ким экениңди мен билбейт экенмин, журналистсиңби, жарандык активистсиңби, сен кимсиң өзү? Кимсиң? Сен өзүңдүн ким экениңди биринчи аныктабычы. Анан кийин деген мени туура, макулбу? Анан кийин деген кандайдыр бир өзүңчө эле менин бутума чалынып, өзүңчө эле бир нерселер жазып жүрөсүң Facebook'тачы. Мен сени түшүнбөйм, сен каяктансың, кимсиң, кайсы асмандан түштүң? Мен ошого такыр түшүнбөй койдум да. Мен бутума чалынба, мен жанында сен эч кимсиң? Мен деген 23 жылдык журналистикада жашаган тажрыйбам бар. Мен деген жогорку билими бар деген Кыргызстандын, анан Россия Федерациясынын 2 диплому бар менде. Анан сен өзүңчө эле мага атаандашып, мага өзүңчө конкурент болгудай сен аял кишисиңби? Мен эркек киши, мага эме эмес, соперник эмес, эркек киши мага конкурент эмес. Сен өзүң жолуңда жүрө бер. Эл өзү таразалап алат, ким чындыкты айтып атат, ким эл менен жакшы иштешип атат. Бир дагы кайрылган элге жок дебей, олчогон сумманы айтпай, жакшынакай иштеп аткан журналисттерди эл өзү электен өткөрүп тергеп алат да.
Анан кийин деген өзүңчө эле кыйын болуп маселени чечип берем деп сен көп адамдан акча алганыңды мен уктум. Анан ушул алдамчылар ушул Тимур Махмудовдун колуна акча берип алдангандар болсо мага телефон чалыңыздар, могу түз эфирдин астына жазыңыздар. Келгиле ак дейлиден караны кара дейли. Махмудов кара болсо кара дейли. Арстанбеков ак болсо давайте ак дейли. Себеби дегенде мага ким телефон чалса мен көңүлүн калтырбай, мага телефон чалбай турлачы түз эфирде. Мен эч кимдин көңүлүн калтырбай барып колуман келишинче ошол адамдардын үнүн коомдо талкуу болсо бийликке жеткирип жүрөмүн. Ошондуктан бутка чалынба Тимур Махмудов деген. Духуң жетсе чык дедим, духуң жетпей койду. Мен чындык мен тарапта, ошон үчүн мен сенден коркпойм. Сен коркпосоң чыгат элең, демек сен корктуң. Чындык сен тарапта эмес, мен тарапта. Ушуну менен түз эфирди мен аяктай берейин, уруксат берсеңиздер. Анан кийин деген сиздерге айтасызбы? Келиңиз. Жана Темир Махмудов келип бизге келгени байкабай калыппыз. Келгенден кийин мен ага чалдым, Темир Махмудов бүгүн болсо келсең эки жакты тең карап бизден да интервью алсаң десем мен башымды ортпагыла дейт. Ана мели ортпайлы. Азака ичке менин башымды ортпагыла дебей, мен аларды чакырып атам, келсин. Ушунча адамдын алдында сүйлөп бере албайт. Биз ошонун Бул жерде да сүйлөп бере албайт. Мен чакырдым азыр мына. Менден кеткен жок. Кудайдын алдында акмын. Мына чыккандан кийин биз Махмудовдун жолун тосуп кел, мына ушунча эл чогулуп туруп кел, биздин дагы укугубузду коргоп кой деп жакшынакча сурасак болбой койду. Кел биздин дагы талабыбызды карайын деп туруп алды. Мен экинчи тараптында чындыгы бар өзүчү, балдар. Аба. Эки баягы у медали две стороны деп коет го орусчачы. Экинчи тараптында чындыгы бар. Силердики өзүнчө чындык, алардын да өзүнүн чындыгы бар. Бирок деген ошол мен эч качан мындай кылбайм да. Баягы мага биринчи арызданып келген адам, демек, бул чындап ак жерден караланып, куру жала менен камалып, же болбосо кордолуп, укугу тебеленген адам да, мен аны билем. Анан кийин деген экинчи тарапты чакырам. Бирок экинчи тарап менен өзүм жалгыз подвалда жалгыз жолукпайм. Мен аны сразу айтып коем. Мен экинчи тарап менен биринчи тараптын өкөңөрдү беттештирип туруп, түз эфирде жолугам силер менен. Экинчи тарап менен мен бекинип жолукпайм эч качан. Бирок экинчи тарапты чакырам, кел. Мени тап, кел, байланышка чык, кел, мен түз эфирме чыгарып берейин, сенде чындыгың бар. Бирок деген биринчи тарап сага суроо берет, ошого жооп бересиң. Мен суроо берем. Анан түз эфирдеги комментарийде суроо беришет, ошого жооп бересиң. Анан өзүңдүн ак экениңди далилдейсиң. Деп мен ар дайым ушинтип айтам. Азыр дагы мына Шамов деген Штирлиц деп атасың, аксакал, ошол кишини чакырдым. Тимур Махмудовду чакырдым. Ал кишини тааныбайм, бирок өзүнчө эле мага мен жөнүндө бир баягы көрө албастык барбы, түшүнбөйм да. Эркек киши кантип аял кишини көрө албастык кылат? Мен түшүнбөйм да. Демек жигит эмес да. Мен жөнүндө көп нерселер жазат экен, көп нерселерди айтат экен. Мен ал кишини тааныбайм, өмүрүмдө көргөн эмесмин. Анан кийин деген жана Насиба дегенди чакырдым, өзүңүздөр күбөсүздөр. Эч кимиси келе алган жок, мына жарым сааттан бери турам, дагы деле келе элек. Келсе биринчи силердин сурооңорго жооп берсин, менин суроолорума жооп берсин. Анан түз эфирдеги элдердин суроолоруна жооп берсин. Өзүнүн ак экенин далилдесин. Далили барбы? Ошол колундагы сүрөт, видео, аудио барбы? Мен силердин колуңардагы сүрөт, видео, аудиолорду көрдүм. Мен силерге ишенем. Себеби дегенде болгон окуяга мен уже көзүм жетип турат да. Биздикин алар өздөрү таткандар. Аларда далил Оода. Биз таткан жокпуз, өздөрү таткан бу. Ооба, туура айтасыз. Кылмыш. Туптура айтасыз. Ана бул аздык кылып, өкмөткө да ишенбей калдым да, ошончо съемка туруп алып, кеп солондорго. Ана азыркы жана тараткан эмесиде дагы жала жаап, мен иним бүт раса кеткен келиндерди коркутаткен барып алып. көз кеткен жумушка кеткен. Ошентип отурду ошо съемкасында. Жаңы мына Аксакал күйөөсү Россияга кеткен келиндерди эмне коркутат экен? Жок, мен инимде ошентип жала жаап атат. Ергешев Сирожго жала жаап атпайбы, кайрачы? Жака кеткендерин мына аялдарына урат деп коркутат экен. Эми жагы эме кылып депчи. Кудай. Барбаганын билесиздер да. Барбаган билебиз. Барбаган үчүн ушунча эл келип атат да. Ушунча киши колдоп келип атат, мына 100дөй киши. Аларды колдоп келсиндерчи, эгер алардыкы чын болгондо. Ооба. Чындык бул жерде чындык бар, алар келе албайт. Мен чакырып атпаймынбы? Келсин, мына азыр ушул моментте иликтөөнү жүргүзүп турупчу. Бетине коюп коелу десем, келе албайтпайбы? Мына чыкпай атпайбы? Мына. Мен байыптан бери чакырдым. Кел, кана чындык. Ушул адвокаттан мурун чакырдым мен, келди. Келип күтүп атам мен. Дагы чындыкты ал интервью ал, мына биз да берели интервью десек келбей калды, качып келди. Калмадык, келди. Унамады. Келе албайт да, келе албайт. Чакырсын, биз любой жерде бар интервью беребиз. Келе албайт.
Бул жерде съемкага тартышып кетиптир. Съемканы тартып кеткенден кийин Facebookка таштай электен мурда бул жерден биздин элибизден кечирим сурап атат. Ким? Баягы Темир Махмудов деген кечирим сурап атып, бизден эми кутулуп чыгып кетиштин айını көрүп атат. Бул жерден эгерде өзүң өлүп калсаң жемелеп калат деп. Бирок фактында бул жерде эч ким жемелебейт аны. Ооба. Жемелебейт. Ошон үчүн ушул жерде кечирим сурап чыккандан кийин анан жанакы видеону жиберип атат да. Балдардан кечирим сурап атат. 200 экен да мындай. 200 съемка үстүндө бизден барды ошол жерге. Мына жигит барып туруп, биз да чындыкты айталык деп барганда съемканы токтотуп салды. Бул да сүйлөйт. Эми мындай мен деген эч качан баягы журналистикада эки тараптуу болуш керек да. Мен аларды чакырдым, менден калган жок. Алдынан өттүм бир сыйра. Эл көрүп турду, сиздер көрүп турдуңуздар. Келе албады, демек чындыгы жок, далили жок. Эми сиздерден суранам. Эгерде көз карандысыз журналист катары мага ишенсеңиздер, авам баш болуп мага батаңыздарды берип койсоңуздар. Элдин алдында батаңыздарды берип койсоңуздар. Тимур Махмудов ким экенин билдик. Аллахым ошо алтынай карындашыбыз бүт элдин артынан күн дебей, түн дебей жүрүп атат экен. Аллахым өзүң ошо кандашыбызды колдоп, өзүң işlerge iyilik ver, ömründe uzak bolsun, üy ülösü menen, baldarı menen daima uşunday çındıkın arkasından жүрсүн. Çındıkka jetsin deyiz, jetey. Allah'ım özün koldap çındıkka jetkizgen, bizge oşoğun çındıkın arkasından жүрүптүргөндөн işleri bütürüp jürötken karandaşım, kalan maksatını bergin. Daim özün koldap жүргөн Allah. Amin. Çoğun rahmat. Ушунча. Карапайым Rahmat sizlerге çoğun rahmat. Эргешевка баштандык. Мына биз кошуналар келип отурабыз ушул жерде, мына эртеден бери отурабыз. Мына биз ушул адам жаман болгондо, жаман киши болгондо, начар адам болгондо биз келбейт. Туура айтып атасызчы. Биз мына кошуналар бүт мына келип атабыз. Аны колдогон эч ким жок. Айтканыңыз келсин. Çoğun rahmat. Эже ак ыйлет бирок сынбайт. Мына өзүңүздөр дагычы Сиражидин абага ден соолук тилеп, азыр дагы Кудайдан тилеп бата берип коюңуздар. Ошол киши үй камагына чыгып, үйдө сиздин жаныңызда бала чакасы маңдайында отуруп турсун. Анан жанагы тергөө иштери сиздердин пайдаңыздарга, ак сүйлөгөн адамдарга, ак ниет адамдарга, чындыкты сүйлөгөн адамдарга тарапка неме кылып ооп кетсин дагы. Кудайым оң көзү менен карасын сиздердин проблемаңыздарга. Айтыңыз. Мына биздин Алтынай Арсланбекова эжебизге дагы мындай көрүп аткандар ичинде көрөрмандар болсо керек, бул акча менен жалады мындай деп. Эч кандай акча берген жокпуз, эч кандай бир тиын берилген эмес. Мына эже өзү келип, өзү бир мындай карапайым элдин жагдайын көтөрүп аткан эже экен. Чоң рахмат сизге. Ушундай дайыма карапайым элдин жардамын, ушундай көйгөйүнүн маселесин көтөргөн эжелерден болуп жүрүңүз. Ар дайым ушундай деймиз. Мага дагы бензиним акча керек. Абет ужин деген менде бар, менде да бала чака бар, менде да ашказан жашайт. Бирок деген, мына ушул баягы акча маселеси козголуп калганга жараша мен айтып коеюн ачык эле. Мына түз эфирде 200дөн ашык адам көрүп атат, акча маселеси. Мага адам келет, анан кийин деген ошол өзү эмгегинди баалап, ыраазычылыгын айтып, батасын берип, анан кийин деген менин эмгегимди канча кыла алса ошончосун алып кете берем. Бирок көпчүлүк сиздердей жөнөкөй адамдар дагы рахмат деп кетип калат. Эми бияктан болбосо Кудайым башка жактан береттир деп мен дагы кетип калам да. Ушундай, эгерде ушул акча маселеси боюнча жанагы Алтынай Арсланбекова кантип жашап атат экен деп менин чөнтөгүмдөгү акчаны санагысы келгендер болсо, мына жоопту бердик. Сизге чоң рахмат. Атыңыз ким? Талайбек. Талайбек, сизге чоң рахмат. Ушул баягы эме айтыла турган сөз эле айтылып кетти өзү эле дегендей, буюрса Кудайым калса мына бул маселени да чечип алдык. Себеби дегенде айрым элдер бар экен да. Менин телефон номеримди кызганып, башка бирлерге бергиси келбей, анан мен ушул кызды издеп жүрөм, берчи номерин десе, ал $500 кем акчага барбайт деп коет экен да. Кудай тооп алдым. Бирөөдөн $500 сураган эмесмин. Мына үстүндө Кудай туруп, караңгы түндө туруп, силер баардыгыңыздар жашынакай намаз окуган адамдарсыздар. Кудай сактасын ошондончу. Адам өзүнүн көңүлүнөн чыгарып берсе алам. Көңүлүнөн чыгарып бере албаса, албай унчукпай кетип калам. Чай бергени бар, жөн эле кетип калганы бар. Ошондой дейм, Кудайдын буйруганы.
буйрук болсо болду. Самое главное мен чындыкты сүйлөсөм болду. Чындыкка кубалап жетсем болду. Мен эми түз эфирди жыйынтыктайын. Башкага бир сөз айтсам болот. Айта бериңиз, айтыңыз, айтып калыңыз. Мен да элдер күтүп атат. Менин айтайын деген максатым бул иш дагы бүтөт да, чындык жеңип чыгат. Бирок мен ушул Васильевка элине кайрылам. Туугандар, мындан кийин жөн эле жүрөйлү, жөн жүрүңүздөр. Анан ушул Шамов, Абдулхак, Аксакал биз эми ата десек дагы болот да сиздичи. Эми ушул жашка кирип алып ушундай ишти кылып атасыз, уят да. Байке, мен бир нерсе кошуп кетейин. Бул киши канчага чыкты? 85ке чыкты. 85ке чыкты. Өсөрү калган жок, өлөрү калды деп койт мындай аксакалдардынчы. Бирок деген Кудайдын алдында барарына өмүрү узун болсун, жүзгө чыксын. Бирок деген бизге караганда кичине жакындап баратат, бирок ошондо да Кудайдын алдында барганда кантип жооп берем суроолорго деп ойлонуш керек да. Ата деп айтып атам го. Ата деп айтып атам, бирок мындан кийин элди чукубаңыз. Мындан кийин баягы жакындап калыптыр. Аракет кылыңыз дагы акыретиңизге мээнет кылыңыз. Сиз жана Фейсбукта калпты айтып атасыз эми. Кудай көрүп турат го баарыбызды. Уят болот эми, коюңуз эми, токтотуңуз. Жыгарып келгендер ушундай сүйлөйт. Эми коюңуз эми, уят болот эми. Сизден сураныч мындай кылбай эле коюңузчу. Мен анда түз эфирде жыйынтыктайын дагы, анан урмат айтканыңыз келсин, чоң рахмат. Мен силер менен байланыштамын. Анан кийин деген жанагы Икрам гана экен, тиги эме Сираждын Байкенин баласы. Атың ким? Атың ким? Ревоч. Неме экөөбүз байланыштабыз. Эмне болгонун айтып тур. Эртең кандай болосуңар, баш койгон чарасы кандай болду? Мен үшүп тоңуп калдым. Түнкү саат 9-дан өтүп атат. Анан кийин деген апалар үшүбөй кетиңиздер. Силердин эме эркектериңер, момундай эркектерге силерди аябап атат, кетсин деп атат да. Бала чакасына жылуураак барсын деп атат да. Бирок биримдүү болгонуңар аябай жакшы, мага жактыңар, молодцы, биримдүү болгула. Биримдүү болсок биз көп нерсеге жетебиз. Биримдүү болсок, бирибизди уксак, бирибиз менен байланышсак, бирибиздин кеңешибизди уксак, бирибиздин айткандарыбызды кылсак, биз чындап эле жетебиз. Чындыкка да жетебиз, өнүгүүгө да жетебиз, буйрса Кудайым калса. Иши кылса ак элет, бирок эч качан сынбайт, сынбасын, сынбаңыздар эч качан. Анан мен силерден жакшы жаңылык күтөм. Буйрса Кудайым каласа. Биз ошо чыгар бербейинче кетпейбиз, ошо жерде отурабыз. Мен чыгардым, мен жатып алабыз да. Мен чыгардым. Мен түз эфирге чыгарып кой, мен кете берейин, мага уруксат. Мен кете берейин, уруксат берсеңиздер. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар.